Туугандар, ассаламу алейкум. Сиздерге сонун бир жаңылык бар. Эми менин атыма Моул, мен көрсөткөн таксопаркка келсеңиздер, сонун акциялар менен кылып машиналарды арзан кылып арендаға берилип атат. Например, экономдор 10 күнгө 1,5 мың рубльдан берип атат. Дальше 1700 рубльдан болот. Ошондой эле комфортко Октавиялар 1900 рубльдан берилип атат туугандар. Комфорт тарифте иштеген Октавияларды. А дальше 2100дөн болот 10 күндөн кийин. Комфорт плюстар да бар экен, ошондой эле комфорт плюстар 3000 рубльдан экен. Ошондой эле бул жерде сонун акция менен Моул машина выкупка берилип атат. Cherry Tiggo 4 Pro'лорду бир 15-16 ай калыптыр. Болгону күнүнө 2,5 миңден төлөп алат экенсиңер. Эч кандай акча сураган жок, кошумча. Төлөп эле өткөзүп, алып кетет экенсиңер өзүңөргө оформление этип. Бул паркта 10 000 рубль накопительный депозит бар экен туугандар. Күнүнө 250 рубльдан алат экен. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем, келе бересиздер. Таксинин видеосундагы ара чөрөдө киргизип тура берейин, кечке машина тартып, билесиңер өзү такси тармагында да көп жаңылыктар болот, кандай жанагынтип өзгөрүштөр болуп атат, кандай заказдар кандай болуп атат, ошолорда бүт айта кеткенче жумасына 1-2 жолу таксини тартып киргизип турайын. Бүгүнчү дегенде эле сразу эле чыгып эле Шереметового заказ алдым. Алып таштап келдим. Бирок кече күнү машинанын подшипнигин алмаштыртып келдим. Кече күнү мен бир кыйла болуп калды деп. Онда калды Шереметов. Алмаштырып келдим. 17 миң акча бердим подшипниге. Алмаштырып бериши нарк белгиси менен бүтчү. Бирок могу кыйчылдаганы дагы эле кетпей атат. Жакшы жанагындай сход развал кылганда да алып барып туруп көргөзүп туруп анан кийин дальше иш кылыш керек болду. Могулар окшойт. Şeremetova geldim. Yarım saat oldu. Tak 2724 rubl oldu. Şeremetova'ga uçup götürüyoruz. Yol gibi onun kıyçıldağını var. Şemeni cevap attı. Şu klientlerin gözünce daha burup alıp önüne uyal betlerim kızarıp ketip atat. Şeremetova'nın iş yağı. Adam az bırak. Aeroportta değil adam az. Bunu kандай kılıp жоқ kılağız yani. Hep razvalın koydurayın anан keyin barıp айтпасам болбойт bu bir nesesini koyboy kalganбы же туура эмес bir nese koyup koyганбы айтор билбейм. Bir kıyla özgörüş bolup kettir, men kança oldu эле bir aydan beri келлекмин го дейм Шереметового вообще. Bir aydan beri келлекмин. Şeremetovanın territoriyalarında mınday özgörüş bolup, bir neseler kurulup, bir zavatga okşogon bir neseler kurulup ketти уже bir ayda элечи. Проводник берип атат. Проводник. Yok lan sırası проводникти алып бара берейин. Ладно, проводникти алып бара берейинчи. Moskvaga bu yıl jaz kelbeydi okşoyt. Geçe günü emi biraz gün жылып, gün görünüp kaldı ele. Tünü oygonso kar jağıp koyuptur. 0 gradusga düşüp ketti. Erte menen вообще minus 3-4 gradus bolup atkan. Biraz karlar var köçede. Nokayra eriye başladı. Gün soğuk ayağı. Pagoda açık. Aylanıp bu jaktan bir kölüp keleydi. 0 gradus. 18 Mart emese bugün. Nooruz geleyini dep kaldı. Kırgızstanda pagoda kандай болуп атат. Aeroporttan 1,5 saat күтүп отуруп азыр. Заказ алдым все-таки. Так. Маршала Бирюзова деген жака алып барат экен. Платный дорога менен 1,5 saat көргөзүп атат. Как раз Октябрьский полянын где-то нарак берагына барат окшойт.
Шереметовадан келдим тугандар, Октябрьский поляга. Так, аз көргөзөм, платный дорога менен келдим. 31 мүнөттө 450 сом платный дорога болуп тур. Общий сумма 4926 рубль жарым саатта тугандар. Мол амортизатор неден элөр экенин айтып берейинби? Кече күнү ошо сервиске барып амортизатордон алмаштыргам, неден элөт десем, основном бүт могу лежачийден барып туруп катты өтөбүз го, например, аэропортто билем да, заказ көп болуп, шашып, нерв болуп атканда жана лежачийлер ушундай көз жумуп туруп патыр-путур эле өтүп кетет да. Именно ошол жана арендага минип жүргөндөрдүн го башы деле оорубаса керек, могу частный минип жүргөндөр. Билип койсоңор, на будущем керек болот дейм да, мага окшоп, амортизатор алмаштырып жүрбөйүн, акберки болбойчу. Катты скорость менен барып туруп туганда жана лежачийден өтүп аткандачы, жана билесиңер го, масляный болот амортизаторлор, ичинде клапаны болот. Жана антип андай неровностька тийгенде ошол жерден клапандар ачылып жабылып, андай какой-то бир давлениеде иштеп турат да. Биз катты скорость менен барып туруп жана лежачийден өткөндө, нагрузка резко удар болгондо, амортизаторго резко тургондо жана клапандар жана нагрузканы көтөрө албай тургандар. Ошол жерден анан кийин май коюп жүргени ошондон экен да. Андыктан лежачийден өтөрдө действительно абайлап өтпөсөңөр, 2-3 жыл өткөндө эле келет экен поезд. Клапандары жыртылып, санитер жыртылып келет экен. Нагрузканы көтөрө албайчы. Машина канча тонна, например, могу 2,5 тонна. 40-50 барып туруп, пас-пас урулуп өтүп кетет. Katta tezlik bilan kelganda nima bo'ladi? Tak qiladi, tamom. Tezdes. Assalomu alaykum, hadavoy bo'ladi. Дагы айта кетчү нерсе тугандар, азыр могу Кыргызстанда өтө чоң резонанска айланган могу Байхан, Аслан деген балдарга азыр сбор жүрүп атпайбы? Ошол боюнча бир аз кыскача айта кетейин дедим эле да. Өткөндө ооз ачар кылып почти бир 150 адамга деп расчет алып чайканага чакырдык. Бир эки спортсмен балдар, Самат, Наркы-Берки, блогерлер бүт келип катышып берди. Кийин 5 бармакта болду. Ошого окшогон жерге бир аз эл тааныган бизнесмен болобу, башка болобу, ошого окшогондор барып, бир аз дуктан берип, жаштарга жанагынтип сүйлөп койсоңор өтө сонун болот эле да. Бүт эле волонтерлор, бүт эле блогерлер, бүт эле жанагындай спортсмендер, бүт эле ошондой эле жүрөт да. Ошого окшогон жерлерге чоң аксакалдар барып, сүйлөп, дуктан берип койсоңор өтө сонун болот эле да. Орозонун күнүндө көп сооп иштеп, ошо балдар айыгып кетсе, кыргыздын уулдары да бул бүткүл Кыргызстанды жанагынтип биримдикке чакырып койду да, монда орозо күнүндө тугандар. Мага өтө көпчүлүк балдар Инстаграмдан жазып калып атат, Нургазы, иш кандай болуп атат, кандай кылыш керек, не кылыш керек депчи. Буга чейин да толтура видеолор чыккан тугандар. Кандай машина алыш керек, кандай эмне кылыш керек, кандай документтер керек, тести кантип өтөт, толтура видеолор бар да. Ошолорду көрүп дагы кичине информация алсаңар болот. Каждыйыңарга бирден мен жооп бергенде вообще убактым болбойт экен. Анан Нургазы карап туруп жооп бербейсиң, нарак-берак кылбайсың деп атат. Бирет последний раз айта кетейин тугандар. Бул Вито эмес, булар В-класс болот. Именно В-класс. Көп эле Вито алып алып атат адашыпчы. В-класс 2015-жылкы болуш керек. Минимум 2015. Азыр өтө кымбаттап кетти азыр машиналар тугандар. Эми кредитке нарак-берак ала турган болсоңор деле хотя бы bir 3 жыл иштеп бере турган кылып, хотя бы 2018-2019 алышыңар керек да. Бизнес тарифти алсаңар эле В-класстагы ачылат, автоматически экүле ачылат. Бирок В-класста азыр вообще иш жок тугандар. Чыккандан бери эки эле заказ кылгам. Ошол бойдон отурам, мынакей. Почти 2,5-да алып келип таштадым эле, саат 4,5-5 болуп атат даже. Заказ жок, отурам. Азыр пробкадан ары бери айдай берейин десем, жөн эле жана топливо сжигать этип эле. Топливонун баары эле ошол пробкада кетип калып атат. Ошого бир жерде эле күтүп отурам, эми насиби түшүп калар депчи. Айтор ушундай тугандар. Тестин, кандай машина керек, кандай документтер керек,
бүт немеден YouTube'дан карасаңар бүт бардыгы чыгат. Буга билесиңер туугандар, эч кандай путевой лист, лицензия, наркы берки деген вообще баш ору жок. Болгон эле ошол сууну саласыңар. Страховкасы деле булар кымбат такси болбойт. Обычный эле страховка болот, андай эле кымбат эмес. Бир 20 000 тегерегине бүтөт туугандар. Сууну салып эле машинаны жудуруп, сонун болуп чыгып кийинип алып эле чыгып ишти кыла бересиңер туугандар. Ушундай. Мозачарга чейин дагы 1-2 заказ алып коссак сонун болот эле. Оозду ачып чыктык эми ишти кылалы туугандар. Орозо кармагандардын орозоңуздар кабыл болсун. Отель Азимут дагы бир заказ алып келдим. Бүгүнкү күнгө 3-чү заказ болду. 2069 рубль болду. Проспект Мирада жүрөм. Бул жакта Азимут, бул жакта Редисон, бул жакта Центральный мечит, Олимпийский стадион. Мынакей. Бир көргөзөйүнбү канчалык деңгээлде курулуп атат. Камера передает болду экен, эми муну бир 2-3 жыл деле куруп коюшту дейик. Лейген стадион, мунун баарын карагылачы. Не деген акча, не деген бетон, не деген жерге темир терсек, арматура. Кудайым, ушунчалык жерди дагы бар жокко бай кылып жаратып койгон экен да. Ушунча нерсени бир жерден казып чукуп атышат да булар. Бир жерди чукуп атышат да жердин бир жеринен. Пай. Мынакей туугандар, силерге Центральный мечитти көргөзө кетейин. Карагылачы, красотищий. Ана. Фокус качып кетти. Каякта кармап атат фокус. Москва Ситинин жанынан заказ түштү. Жаман көп күтүп койдум. Ушинтип күтүп отуруп ушундай тажап акыры жыл айында деп атсам. Мынакей насып дагы бир заказ берип калды. Москва Ситинин жанынан. Канчанчы заказ болуп калды? Бүгүнкүгө 4-чү заказбы? Ушу менен буйруса бир 10 000ден ашып калат го деп атам 4-чү заказ менен. Путин акабыз турат го монда. Брат KG03 дейт. Ушул региондорду мен жакшы жанагынтип неме кыла албайтам. Биле албайтам кайсы регион каяктык экенинчи. Ушуну айтып койсоңор, комментарийге жазып койсоңор өтө сонун болот эле. Могу 03 каяктын региону болду экен. Мен ушу 01 деле билип калдым акыркы күндөрү жанагынтип мактанып нарак-берак болгондор 01 деп Чуйскийби, Бишкекскийби, ушундай номер экен, а? Гостиница Украина алып келип таштадым. 10 мүнөттө. 2025 рубль болду. Ушу менен 10 000 рубльдан ашат деп коем. Мен кечекими кошуп эсептей бериппин. Каякта ушу менен азыр где-то бир 8,5 000 болот окшойт бүгүнкү заработок. Адашпасам. Могул жерге машина коюбой турган кылып койгон окшойт мурун. Могу островко көп машиналар туруп алчылар ушул жерге эле жөн эле. Кеттик эми дальше. Кутузовский проспект асфальтын жаңылап атат экен. Жылда алмаштырат ушул жолду. Базар жок, орустарда акча көп экен бирокчу. Дагы бир заказ чыгат. Шыңгыраганы бир угузуп коеюн. Өзүм сагынып калдым, силер эмеспи? Яндекстин шыңгыраганынчы. Так. Гостиница Хаяттан Кутузовский проспект дейт. Азыр келген жерге кайра барат окшойбуз. Гостиница Украинанын жанына дагы барат экен.
Шеф деген мондай ресторанга алып келдим. Кана 11 мүнөт дейт. 1799 рубль болду. Рулем кыйчылдайт, колодкам кыйчылдайт. Ладно, рульді ғой, ладно, билемейм. Но колодкам неге кыйчылдап атат дейм да, мен ошого таң калып атам. Неге кыйчылдап атат колодка? Мен өткөндө каратканда эле. Астебейм бе? Атайын тепсем кыйчылдабай калат да. Ушинтип эле жанагы адамдын кыйч. Өткөндө эле карасам ичинде bir сантиметрдей бар жогу бар экен. Ич сырты деле. Неге андай болуп атат? Что-то странно да. Көптөн бери жанагы жөн мойкага жудурбай, постоянно жанагы роботка жууп калдым эле да. Бири болсо ошондон болуп атабы да деп калдым. Кандай ойлойсуңар? Өткөндө 2-3 жолу чайканага барып, жанагы биздин балдарга неме кылып калдык го. Акча чогултуп, наркы берки болуп барып калдык да. Анан мынтип эми байкап карасам, мындай кыргыз экенин билдирип тургандай бир жерде чогулганда башыбызда калпак эле экен да туугандар. 2-3 жолу баргандан кийин анан билип калдым. Постоянно ошондон бери жаныма жакшы бир мондай калпак салып жүрөм. Эми иште го кие албайм. Ошого окшогон чогулуш, наркы беркилер болуп, чисто мондай резонанс болуп, наркы берки болуп аткан моменттерде, чогулуш болуп атканда, бир нерселерди сүйлөшүп атканда туугандар. Мында кийип алып, анча жерде отурсак, пайканаларда нар жак бер жак деп сонун жарашат башыбызгачы. Калпакты жаныңарга салып жүргүлө туугандар. Биздин сыймыгыбыз да, биз экенибизди, кыргыз экенин билдирип тура турган калпакты каражыңлачы. Сонун жарашат бардыгыбызга. Чайканаларга барсаң, бир кыргыз жок экен башына бир калпак кийип жүргөн. Мен постоянно жанагы ажыга барып келгенден бери башыма түшүрбөй калдым эле. Бизнес класста биз көп кие албайбыз. Нарак берак машинеге салып койсоңор пакетке жакшына кылып бекитип, тарс салып алып жүрөбүз. Мынакей кыргыздар экен деп өзүлүктөр көрсө дагы бир сүйүнүп жакшына карайт. Бир калпак алып, бир мондай башыма төбөтөй алып койгон. Сыймыктанып, мондай бөтөн жерде кийсек дагы кыргызжыттанып, башкача бир мондай дух берип турат экен да. Бул символдор, бул биздин баш кийимдерчи. Чын сөздүн ачык эле, тамашасы жок эле эместерге серьезный эле айтып атам. Андан кийин башка бир жанагындай эл жут, жанагындай бир ата бабабыз кийбеген шляпа, калпак жанагындай немелерди кийип алабыз, кепкалардычы. Сонун кылып коюп башыбызга кийип алсак карагыла. Сонун жарашат оймо соймолору менен. Кийип алгыла ушуларды сонун кылып, кепкаларды кийип жүрсөңөр, шляпаларды кийип жүрсөңөр модный болуп. Сонун жарашат. Көрдүңөрбү? Ушундай туугандар. Андан кийин дагы бир маселе бар да. Жанагы бойдок жүргөн балдар көп го. 1-2 болбой, машина албай, наркы берки болуп жүргөндөр эми көп да. Мен билип, со стороны көрүп жүрөм туугандар. Ошого жанагынтип бир айтат элем да. Мен үйлөнүп, анан кийин балдарыбыз бул жакта эмес, Кыргызстанга таштап коюп, балдарыбызды биякта көп жүрүп калдык да. Арадан канча жыл өттү? 4-5 жыл өттү, жүрдүк, келинчегим экөөбүз нары болдук, бери болдук. Повар болуп иштеп жүрдүм, мойкада иштеп жүрдүм. Качан анан кийин 3-чү балам төрөлдү. Анан кийин 3-чү балам төрөлгөндө өзүбүз эле карайлы, өзүбүз эле багабыз деп калдык да. Ошол балабызды өзүбүз багып, жанагынтип биякта чоң ата чоң энесине жанагынтип неме кылбайлы, каратпайлы деп, анан 3-чүбүздү өзүбүз карап, анан кийин 4-чүсүн төрөдү бул жакта. 4-чүсүндө өзүбүз багып, 2 чоңубуз да бул жака чакырып алып,
берекенин бардыгы, рызкынын бардыгы балдар менен кошо келет экен да туугандар. Ошону бир билип койгулачы. Көпчүлүгү могу Москвада жанагы балдары чоң ата чоң энесине, тайата тайнелерине таштап коюп жүрөт да. Анан неге бири меки болбойт, неге мен антпейм, неге минтпейм деп ошентип көп жүрөт экенбиз да. Балдар мотивация берет экен туугандар жашоодочу. Ушуларды кийинтишим керек эле, ушулардын курсагын тойгузушум керек эле деп ошол аракетчил кылып уктай албай түнү менен ойлонуп атып, акыры бир башыңарга бир идея келип, бир бизнес келип, ошол менен анан кийин бир нерсени баштап кетет экенсиңер да. Мен ушул даражага жетишиме, блогер болушума, мондай машинаны айдап жүрүшүмө, түздөн түз ушундай акча таап атканыма бул бир гана Алладан ушу балдарымдын рызкысы экен деп билем да менчи. Ошон үчүн туугандар колдон келишинче балдарыңарды үйдө, жаныңарда алып, ушул жерде кыйналсаңар, кысталсаңар да жаныңарды алып жүрсөңөрчү туугандар. Өтө чоң мотивация болот. Ошолардын рызкысы силерге кошо келет. Кийинтип, ичинтип, ушул жерде чоо карасаңар, бир жагынан көңүлүңөрдө ток болот, балдарыңар, жаныңарда бейкабатыр иш кылсаңар да мындай майын чыгара, ушундай сонун кыласыңар да туугандар. Бойдокторго бирден бир айта турган кеңешим ушул. Ошону бир эсиңерге сактап койгула. Балдарыңарды жаныңарда карап баккыла. Потому что балдарды өзүңөр тарбиялаганда, именно ошол тарбияны өзүңөр берип, башкача да балада башкача чоңоет. Башка жакта жүрө берсе, балдар менен вообще жанагындай мондай характерин түшүнбөй бир башкача болуп калат экен бала жанагынтип чоң ата чоң энелер чоңойтуп неме кылгандачы. Эми жаман болбойт алар чоңойсо деле. Просто айтам да, балдар качан гана жаныңарда болгондо өтө сонун мотивация берип, жашооңорду алдыга ынтыласыңар, рызкыңар кең болот, жашооңор ушу менен жакшы болуп кетет туугандар. Бойдок жүргөндөр обязательно үйлөнүп, ошону кылгыла. Ошондо рызкы 2 эсе, 3 эсе, 10 эсе болот рызкы. Балдар менен чогуу келет. Ошондой туугандар, силерге бүгүнкү жакшы бир кеңешим болду. Калпактын сонун алып бир мактанып коеюн. Деп бүгүн кандай болду? Бүгүн 10 миңге жакын акчага иштедим. Бир 2000дей кассамда бар эле. Бүгүнкү канча заказ болду? Бүгүнкү 5 заказ болуптур, 9758 рубль болду туугандар. Иш слабый, но Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, ушундай болсо деле, бирин серин болсо деле болуп атат. Мен дагы көп иштебей калдым, бирок абедтен кийин чыккам, түнкү саат 12 болду эми. Дальше жаным кыйнап отургандан пайда жок болуп калды көчөдөчү. Айтор сөздү көп узартпайын. Колуман келген советтерими берип атам, билгеним менен бөлүшүп атам, бүт бар жоктон туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолуктуу болгула, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эмки жодо көрүшкөнчө сак саламат болгула. Машина менен тарткан видеолорду колдон келишинче профессиональный кылып, сиздерге көңүлүңөргө жаккандагыдай кылып, колдон келишинче тарткан аракет кылып атабыз. Кээ бир сөздөрдү туура эмес сүйлөп коюп, кээ бир информацияларды дагы бир ката айтып кое турган болсок, сиздерден терең кечирим сурайм. Колдон келишинче аракет кылып атабыз туугандар. Биз дагы жанагы бийиктерди багындыралы. Колдон келишинче орустардын блогеринен, европейцтердин, американцтардын блогерлеринен өтүп, мындай кино сыяктуу кылып тартып, ушундай бир деңгээлге жетеличи, мындай высший деңгээлерге. Сиздерден колдоо, лайк, комментарий, бизден сонун видеолор туугандар. Эмки жерде көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.